Намаз оқып, дуа қылбай тұрып кетуінің зияны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың дорында Абу Даджана атту сахаба ерте менен мечітте бағымдат намазын Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам менен чоғу оқып, дуа қылуыны күтпей шашылып шығып кетеді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам анын себебін сұрағанда, ал мындай деп жооп берди: менин кошунамдын бир дарагы бар. Ал дарактын мөмөлөрүн бышкандары түндө биздин короого түшүп калат. Балдарым эрте менен туруп, ал мөмөлөрдү терип жеп койбосун деп, мен мечиттен шашылып чыгып, мөмөлөрдү терип кошунамдын короосуна кайтарып, өткөрүп коем. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дарактын ээсин чакырып айтты: ошол дарагыңды мага саткын. Анын ордуна бейиште сыга 10 дарак берилет. Ал дарактардын денеси кызыл алтындан жана жашыл заваржандан, бутактары ак берметтен болот. Ал киши айтты: нак дарагымды насия дарактарга сатпаймын. Абу Бакр радиаллаху анху туруп айтты: менде палан жерде багым бар. Ал бакта көптөгөн курма дарактарым бар. Сенин бир дарагыңа ушул багымдан 10 дарак берейин деди эле. Ал киши сүйүнүп кетип макул болду. Абу Бакр радиаллаху анху ал даракты алып кошунасына берди. Ал мунафык киши сүйүнүп келип аялына айтты: бул даракты Абу Бакрдын багындагы 10 дарагына алмаштырып саттым. Абу Бакр бул даракты кошунабызга садака кылды. Ал дарак баары бир биздин короодо турат. Биз өзүбүз каалаганча жеп, бир аз кошунабыздын балдарына берип коебуз. Түндө уктап эрте менен туруп караса, дарагы кошунасы Абу Даджонанын короосуна өтүп калыптыр. Аш-Шайх Абдул Кодир Килони айтат: намаз окуп дуа кылбай туруп кеткен кишиге периштелер мындай деп айтышат: бул кишиге карагыла, намаз окуп дуа кылбай туруп кеткендиги Аллахка муктаж эмесмин дегендиги. Шайх Абдул Кодир айтат: Малос китебинде көргөнмүн. Бир киши бир кийикти кармап алып, байлап койгондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып калат. Ал кийик Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, мындай деп арызданат: бул тоонун артында менин балдарым ачка калды. Бул кишиге айтсаңыз, мени коюп жиберсин. Балдарымды эмизип кайра келейин. Эгер кайра келбесем, намаз окуп намаздан кийин дуа кылбай туруп кеткен кишидей жаман болоюн. Же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын наамын угуп салават айтпаган кишидей кор болоюн деди. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген Бирметтер китебинин 2-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыздар.